Алдында жүрсө ак жолтой, артында жүрсө сан колдой деп, бу балдар мени алдына салып алып ак жолтой болуп бериңиз деп сөз бергенде да биринчи беришет. Алдыда жүрөм айланайындар. Мен бийликке тойбогондон же болбосо бир оокатым өтпөй калгандан шайлоого чыгып аткан жокмун. Мен ушул эгемендүү кыргыз мамлекетин түзгөн кишилердин биримин. Улуу муундар, жакшы билесиңер, мен ушул борбордук комитетте иштеп жүрдүм, башка жакта баарыңар менен аралашып жүргөн кишимин. 30 жылдык быйыл юбилейибизди өткөрүп жатканда Кыргыз Республикабыз мындан 30 жыл мурда эгемендүүлүккө жеткен башка республикалар менен салыштырганда биздин экономикабыздын, саясатыбыздын, финансыбыздын жана башка мүмкүнчүлүктөрдү салыштырып көрүп кээде кабырган кайышып атаң көрөй дейт экенсиң. Мен ушу жаштардан орун талашып депутат болуп өмүр бою отурайын деген ойдон дагы алыспын. Мен 15 жыл депутат болгон кишимин. Кыргыз Республикасынын бийлик башынын эң чокуларына жеткен кишимин. Менин шайлоого чыгып жатканымдын себеби бирөө эле айланайындар. Ушу болгон билимимди, илимимди, тажрыйбамды бир убакта Кыргыз мамлекетин түзгөн, Кыргыз тарыхында легендарлуу парламент деп Кыргыз тарыхында калган парламенттин деңгээлине жеткирсек, Кыргыз парламенти 30 жыл мурда дүйнөдөгү парламенттердин арасында кадыр баркы өтө жогору, бийик. Ошол жердеги иштеп жүргөн депутаттардын кадыр баркы, эл алдындагы алардын болгон ишеними кереметтей, сый урматтагы депутаттар эле. Менин оюм, менин пикирим, колдон келсе, мына келе жаткан жаңы парламенттик шайлоого өзүңүздөр татыктуу кишилерди шайласаңар, ошол парламенттин кадыр баркын көтөрсөк деген ой. Быйыл Кыргыз Республикасы өзүнүн жаңы конституциясын кабыл алып, ошондо Кыргыз Республикасындагы бийлик президенттик бийлик деп чечим кабыл алдык. Муну баарыбыз колдоп бердик. Бирок канчалык бир бийлик күчтүү болбосун, аткаруу бийлиги башка бийлиги болобу. Бирок мыйзам чыгаруу бийлиги күчтүү болбосо, чыгарып жаткан мыйзамдар мамлекеттин кызыкчылыгына, элдин кызыкчылыгына иштей турган закон болбосо, анда ал мамлекет өспөйт. Өнүккөн өлкөлөрдүн бардыгында күчтүү парламент бар. Күчтүү парламент болуш үчүн ошол парламентке акылдуу, эстүү, тажрыйбалуу, профессионалдык, парламент деген эмне экенин, парламентаризм деген эмне экенин билген кишилер келиш керек. Мен сиздерге ишенем. Быйыл мына 23 партия чыгып жатат жарышка. 36 бир мандаттан чыгып жатат. Ошолордун ичинен өзүңөрдүн көңүлүңөргө толгон, силер ошого ишенген, мамлекеттин жүгүн, элдин тагдырын аркалап кете турган эр азаматтарыбызды, кыздарыбызды, улууларын, кичүүлөрүн, жаштарын шайлап алат деп мен силерге ишенем. Ал эми Азаттык партиясы боюнча мен улуу башы менен ушул партияга киргенден кийин бул партиянын айткан сөзүн дагы, программасын дагы тең бөлүшөм. Ушул жердеги турган кыздарыбыз мына бүт Кыргызстанга таанылган. Ушул жердеги турган менин инилерим бүт Кыргызстанга таанылган. Бул кыздар, бул балдар элдин жүгүн, мамлекеттин тагдырын мындан ары аркалап кете турган жигиттер, кыздар экенине мен силерди ишендирем. Мен силерден суранам, Азаттык партиясын колдоп бергиле.